чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө эмне кеңен жан чыгат. Атаңдын көрүнүне оргуан чаңды караса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз Тулпар Манасчы деген наамга бир өзүнүн мезгилинде татыган Залкар Манасчы атабыз өткөн Келдибек Карбоз уулу деген. Мына ошол Келдибек Манасчы тууралуу сүйлөшөлү дедик. Бүгүн биз студиябызга ушул Келдибекти изилдеп, Келдибек Манасчынын манасы боюнча өзү дагы бир катар эмгектерди жазып жүргөн тарых изилдөөчү коомдук ишмер агайыбыз бар, Дастан Исламович Сарыгулов. Дастан агайды студиябызга чакырганбыз. Агай, ушу Келдибек жөнүндө муногу 20-кылымда деле, 21-кылымда биздин учурда деле негизи сөз кылынбайт да, себеби муну бир кезде ошол Тулпар Манасчы деп атаган бойдон эле анан маалыматтар жетишсиз да. Анан ушу маалыматтар боюнча ошо Келдибек кандай болгон, Келдибек ким эле, Келдибектин заманы тууралуу изилдеп жүрөсүз. Ушу сиз айтып берсеңиз Келдибек тууралуу. Бул киши жөнүндө жазылган маалыматтар бир топ. Кимдер жазган ошол маалыматтарды? Белек Солтонов 61 жашында атылып кетти. Зияш Бектенов, Болот Юнусалиев, Мухтар Ауезов, Манас таануучу Рахматуллин жазган. Калим Рахматуллин. Калим Рахматуллин. Ушулар жазып кеткен. Жазма маалыматтар бир топ. Ал эми эмне үчүн кеңири мындай айтылбай калды, бул бөлөк маселе. Бул өзүнчө бөлөк маселе. Мына кыргыз тарыхын, санжырасын, маданиятын 30 жыл бою мен терең изилдеп аракеттенип келатам. Рухий дүйнөсүндө 500 жыл, мүмкүн 1000 жылда бир эле жаралчу 3 алп адам бар экенин билдим мен. 3 алп адам. Биринчиси Келдибек, экинчиси Арстанбек, үчүнчүсү Жеңижок. Бул менин баам эмес. Бул бааны тарых, мезгил жана эл берген экен. Муну ачык айтып коюш керек. Келдибек Манасчы жөнүндө маалыматтар күмөн жаратпайт. Бирок эң баалуу маалымат замандашы 24 жыл кичүү болсо дагы бирге жүрүп, угуп бир нече жолу так ыр түрүндө калтырган Арстанбектин саптары. Ошол уккандан өзүнүн таасирин ыр саптарына калтырган да, Бул талашсыз эң баалуу. Себеби замандаш болгон, уккан, көргөн, ал бирөөнүн оозунан жазган эмес да. Өзү аралашып жүрүп көрүп жазган. Ал жөнүндө кийинирээк кеңири толук токтойбуз ага. Түбү Азык элинен. Нарындан, Азык элинен, нарындан, Баймат уруусунан. 3 бир тууган болуптур. Барыбоз, Байбоз, Карыбоз деген. Үчөөндө тең көп жыл бою эркек бала жок. Ал убакта ырым кылып жер которуп көрбөйсүңөрбү деген кеңеш менен келип бияка Ормондун атасы Ниязбектин айылына туруп калышат экен. Ошо келгендин экинчи жылы Жел аргы деген жерде төрөлгөн Келдибек. Чүйдө. Чүйдө Жел аргы деген жерге төрөлгөн.
жерден Ошону 1800-жылы төрөлүп атат, 1800-жылы. Өткөн жылы дүйнөдөн 1880 жылы. 80 жаш курагында өтүптүр да. 80 жаш курагында өткөн. Ат башынын Кара тоосунун чыгыш тарабында Баткак деген жерде дүйнө салган экен ал киши. Анан ушу келгенде көргөн балабыз, эркек балабыз деп Келдибек коюпту. Ошо Көчүп келип, жер коодарып, жер которуп келгенден кийин көргөн бала болгондуктан атын Келдибек койгон турбайбы? койгон экен. Төрөлгөндө эле этек алдынан улуу агасы Барыбостун аялы баланы алып багып алган экен. Ал убакта Ырым болгондо ошондой, ырым болгон, анан улуусунун сөзүнөн кичүү эч качан чыккан эмес, эки айттырган эмес да. Эркек бала эңсеп жүргөндөн кийин этек алдынан эле алып кетип баккан экен. Бирок 3 бир туугандын ортосунда тарбия таалим алып өскөн. Барыбос өзү улуусу жамакчы, ырчы, санжырачы, аш тойлордо жар чакырган, Манастан үзүндүлөрдү айткан адам. Окуяларын билген адам экен. Билген адам, айткан адам экен улуусу. Ал эми өзүнүн энеси, анан Барыбостун аялы экөө тең элге кеңирүү белгилүү Кошокчу болушкан го. Кошокчу болгон экен. Абдан. Мына ушундай шартта бала өсүп Чыгармачыл чөйрөдө чоңойгон турбайбы? Жалаң эле чыгармачыл эмес, ошол жомокторду угуп, Манастын үзүндүлөрүн угуп, бул мындай ушул өнөрдө кайнап бала кезинде эне сүтү менен өскөн экен да. Анан Манасты 17 жашынан баштап айткан экен. Эми маалыматтарда минтип жазылат, түшүндө бир нече жолу түш көргөн экен бул киши. Бала кезинде кой кайтарып жүрүп уктап калып, түшүнө Манас чоролору менен кирген экен. Экинчи жолу түшүнө Манас Алмамбет Бакай кирген экен. Бирок эң чоң таасир 3-чү жолу түшүндө кайсы Шамшынын тоолорунда ышкын терип жүрүп уктап калып түшүнө кирген экен. Ырамандын ырчы уулу ошол абдан чоң шыкак бериптир. Бул кишиге түшүнө киргенде сен Манас айтып кыздуу болосуң, эгерде айтпасаң тукумсуз өтөсүң деген сөздөрдү да уккан экен бул киши. Чынында эркек баласы жок, өтүптүр. Болгону жалгыз кызы бар экен. Келдибектин жалгыз кызы бар экен. Мына Шамшы тоолорунда жүрүп, анан Ырамандын ырчы уулу кирип, ушул абдан чоң маек болуп түшүнө кирген экен. Ал Манастын 40 чоросун баарын мүнөздөп, айтып, тааныштырган экен 40 чоросун. Анан айтаптыр, мына белди ачсаң өзөндө тушоологон тулпар тукуму карагер ат турат, ошону сен минесиң, бизден сага ошол белек деп айткан экен. Баатырлардын эрдигин, кыргыздын үрп адат, каада салтын, жериңди, мекениңди таңазалап айтып жүрөсүң деп ушундай бир насаат сөз уккан экен түшүндө. Ушул түшүнөн 3 жыл өткөндөн кийин Таласка барып, Манас бабабыздын күмбөзүнө зыярат кылып, мал союп, Куран окутуп,
Анан ошондон баштап анан манас өнөрү өргүчтөп элге манасчы катары таанылып, анан эл таанып алгачкы манас айткан убактары мына ушундай болгон экен. Бул маалыматтарда жазылган. Бул имиш сөздөр эмес да. Тигил айтыптыр, бул айтыптыр эмес. Бул жазылып калган маалымат. Эми Белек Солтоноев, Рахматуллин, Мухтар Әуезов ошо кишини көрүп билип калган карыя аксакалдардын оозунан жазды да. Көргөн адамды көргөндөр да. Көргөн адамдар алардын оозунан алып жазышты. Булар жөн эле божомол кылып жазган жок да. Анан манасын угуп ыраазы болгон аксакалдар бир жолу сураптыр. Бу жомокту кимден үйрөндүң, кимден тарбия таалим алдың деп кызыгат да. Анан ошондо ыр менен жооп берген экен. Рамандын ыр чуулу ырдоого түрткү берди эле деп. Ышкын терген жериме ылайыктап келди эле. Ырдоонун ыгын асем деп ыр менен айтып үйрөткөн ымыркай бала кезимде ыкыласын коюп сүйлөткөн. Тулпар берип белекке манасчы кылган ал эле деп. Тулпар берип белекке манасчы кылган ал эле. Демек романдын ырчуулу ошол түшүндө келип, анан ырдын ыргагын кандай айтышың керек, кандай эметишиң керек, ошол алгачкы сабакты романдын ырчуулу берген экен да түшүндө. Чорону, манасты таанытып, мүнөздөп ыр менен айтып берген экен да түшүндө. Бирок ошону илип калыш чоң маселе да. Ооба. Эми мына Келдибек бабабыз манасты өзүн айтып, 7 муун урпактарын кошуп. Анан 40 чоронун ар бирин 3 бөлүк кылып айтчу. То есть ар бир чорону өзүнчө чыгарма кылып, 3 бөлөк кылып айтчу. 3 бөлүмдөн турган. Бөлүмдөн. Төрөлгөнүн, жетилгенин, өскөнүн биринчи, экинчи эрдигин элге кылган кызматын, үчүнчү дүйнөдөн өтүп акыркы сапарга узатканын ушундай чоң чыгарма кылып 40 чорон айтчу. Ар бир чоро өз элинде төрөлүп, анан Манаска келип чоро болгон окуяларына чейин баарын жазган турбайбы? Ушундай кылып айткан. Анан эми Манастын канчасын сиз айтасыз деген суроо болуп калат да. Анан ошондо минтип айтканы жазылып калыптыр. Эгерде илгери тааркап болчу, көрүп калдыңар го өзүңөр, 3 бурчтук кылып жааганда биз башыбызга кийип алчу эмеспи? Ооба, тааркаптар. Кезек бергенде. Бу эми болжолду 1 метр 20 сантиметр бийиктиги, эни 1 метр, 2 киши, 3 киши анан көтөрчү эмеспи? Тааркап толтура таруу болсо, менин айтканым ошо таруунун бир уучу эле деп айтчу экен. Эгер Манас ошол тааркап менен толо таруу болсо, меники бир эле уч деп айткан. Мен айтканым бир эле уч. Океандагы бир эле тамчы деген нерсени айткан турбайбы? Ушундан эмнени билсе болот? А киши айлап айтчу экен. А кишини чакырып Анжиян, Ташкент, Кокон, Урумчу, Турпанга чейин кызыгып Манасын уабыз деп чакырып кетчү экен да. Ушунду айтып отуруп баарын кошкондо ушунча эле айттым дегени бул эмнени туюндурат? Терең ойлосок. Бул кишинин ошол айткан манасы өтө баягы көлөмдүү экендигин, терең экендигин айтып атат да. Өтө көлөмдүү, чексиз дегендей сөз да. Эгерде бир кап таруудан бир уч эле айтса, анда эмне деген окуя. Агай, муну тилекке каршы ушул Келдибек Манасчыдан жазылып калган манас сакталган эмес да, Радулов жазган экен. Шабдан Батырдын айылына келип Радулов өз тарыктаган. Ошол Көз камандардын окуясын ушу кишиден жазган деген сөз бар. Божомол да, Бул божомол. Бирок Радулов жазыптыр. Эми ал убакта ал жерде Келдибек Манасчыдан башка аттуу баштуу манасчы эле болгон эмес ошол убакта Радулов келгенде. Ушу кыясы ушу кишиден эле жазылган болуш керек деген сөз да. Тилекке каршы ошол Василий Радулов дагы, Чокон Валиханов дагы,
Андан кийинки орус окумуштуулар келип жазгандардын баары эле Манасчынын аты жөнүн кимден жазганын жазбаганында болуп атат да. Алар жөн эле бул элдик чыгарма ошол элдин ичинен эле бирөөдөн жазылды деген эле эме мүмкүн болуп ал кеткен да. маалымат бардыр, бирок мындай басма булактарга кирбей калгандыр. Мүмкүн бардыр кол жазмаларында. Мисалы Абрамзондун тала тептерлери болгон. 100ден ашык. 120 тала тептери болгон. Анан Союз убагында сары китеп болуп кичине эмгеги чыккан. Ошондо маалыматтарды берип, анан шилтемелери көп алдан. Толугураак маалымат менин 87 тептеримде, менин 72 тептеримде деп. Мен кызыгып ошо тептерлерди издедим. Эмне үчүн издедим? Себеби Абрамзон китебинде цензура күчтүү да ал убакта. Бир топ маалыматтарды киргизбейт. Китебинде мынтип жазат: баланча аксакалдан, баланча карыядан ушул маалыматты жазып алдым. Анан эмне маалымат? Ата тегибиз Мисирде болгон деп маалымат. Египетте. Демек кайсы доордо кантайт? Биздин бабаларыбыздын сүйөгү Амудария, Сырдариянын жээгинде баланча жерде калган деген маалыматтар бар. Эми ал убакта андай маалыматты өткөрчү эмес да. Кеңири толук маалымат баланча тептерде деп. Ошо тептерлерди мен кол жазма фондунан издедим. Жок, эмне үчүн жок десем, мурдагы жерден азыркы жерге көчкөндө ошо жерде көп калган дейт. Бир аз көчүп атканда. Көпчүлүк учурда баягы архивдик материалдардын баарын подвалдарда кармашкан. Анан кийин баягы үстүңкү этаждардан суу акса эме болсо, анын ылдый жака агып, ошол менен архивтердин көбү деле жок болуп кеткен учурлар деле тарыхта көп кездешет да. Ооба. Бирок бул тептерлерди мен өжөлөнүп, абдан катуу терең изилдесем, көрсө Абрамзондун көзү өткөндөн кийин кемпиринен көп изилдөөчүлөр тептерлерин сатып алыптыр. Бирок бөлөк-бөлөк сатылып кетти да. Балким айрым учурда деле адамдардын колунда болушу мүмкүн экен да. Мүмкүн. Анын багы эми табылгыс маалымат да. Аны 3 жыл кыдырды. Агай Радловдун кол жазмалары болсо, же Ленинградта, же Санкт-Петербургда да. Мүмкүн. Же Москвада архивтерде болушу мүмкүн да. Абрамзондуку кемпири сатып жибериптир. Эми баягы Союз тарагандан кийин кыйын турмушта каражат керек болуп калып, тигил изилдөөчү бирөө диссертация даярдайт, анан керектүү маалыматтар деп бөлүп сатылып кетиптир. 3 жыл кыргыз элин кыдырып чогулткан маалымат ошо менен колго тийбей калды да. Ал эми Келдибек бабабыз Манас айтканда байланба жиндилер деп коет го. Байланба жиндилер тынчып. Жан оорулар айыккан учурлар көп болуптур. Эли оозунда калган экен. Жана жандуу оору деп негизинен ошол жин кирип кеттир, анан эме болуптур деп коет го. Эми бул психикага байланыштуу да. Психический ооруларда, Манастын күчү, таасири ушул бүгүн да медицина алсыз болгон учурларда кадимкидей жыйынтык берип, эл сакайып, ушундай учурларды эл оозунда көп айтылчу экен. Түгүл мына бала көрбөгөндөр барып Манасын угуп, ырымдап, кайта балалуу болгондор да көп учур болот. Аты жөнү жазылып калган маалымат. Ошол Манасчы бир жака кетип атканын угуп, анан атайын жолунан тосушуп, баягы тамак ашын даярдап алып, бир бата алалы деп, ошонун батасы менен балалуу болобузбу деген учурларда көп айтылып жүрөт да. Анан ушул окуяларды бизде тилекке каршы баягы кайсы Манасчы менен жолукканын айтпай эле, ар ким өзүнүн билген Манасчысына айта берген учурлар деле көп кездешет да. Ошол себептен дагы кичине бир тарыхка тактык керек дегендей бир нерселер бар. Анан агай бул Келдибек Манасчынын сиз айтып атасыз, ошол бала көрбөгөндөр ошо Манасын угуп, анан балалуу болгон, жанагындай жандуу оорулар айыккан, көпчүлүк учурда малга да ылаң тийген учурда ошол Манасын уккан мал дагы баягы ылаңдардан айыккандыгы тууралуу
Бул жана Арстанбектин ырында деле ошол айтылат да. Ырында бар, бөлөк маалымат берген карый аксакалдардын сөзүндө дагы бар бул. Мунун сыры өтө терең, таасири да. Бул кишинин манас айтканынын таасири ушунча күчтүү болгон. Жанагы байланма жиндилер, бала болбой, бала көрбөгөндөр кандай күч керек? Ушунун баары жанагындай таасир берип, балалуу болгондор, сакайып кеткендер. Муну илим деле түшүндүрө албаса керек. Жок. Себеби бул физиология менен психология, психика баягы ортосундагы карым-катнаш бири-бирине байланыштуу болгондой сезилет да. Демек, деги эле манас касиети бул өтө сыйкырдуу. Илим алсыз. Жана миллион сап жаттабайт, ал миллион сапты айтат да. Кандай болуп өмүрү көрбөгөн жерлерин тактамай сүрөттөп, мүнөздөп, баарын жер сууларын, аттарын сактап, кандай бул эмне касиет? Муну эч ким чечмелеп бере албайт. Илимий жагынан дагы, бөлөк жагынан дагы бул азырынча түшүнүксүз маселе деп ойлойм да. Эми бул кишинин өзүнүн өңтүсү да сакталып калган да. Эми сүрөт жок. Тартылган сүрөт жок, бирок элдин оозунан так айтылган. Бул өзү бул киши олбурлуу толмоч. Ак сакалдуу, мурду кырдач, көзү бакырайган киши болгон экен. Жөнөкөй, кичипейил, мээримдүү абдан. Кол ачык, берешен, март адам болгон экен да. Ошунча жер кыдырып манас айтканда ыраазы болгон адам ал убакта бергенде үйрү менен беришкен да, жылкы. Колунда барлар, байлар. Намыс үчүн берет да. Баланча жерден, баланча элден манас айттыңыз деп берет. Энди бир тай же бир ат мингизбейт да мисалы. Үйрү менен берет. Үй бербейт, жылкы эме кой бербейт, аны ким айдап жүрөт? Ошол үйрү жылкыларын ошол эле жердин кембагалдарына, жетим жесирлерине таратып беришкен да. А бир чети эми аны каяка айдап, каяка барып, кайсы короо сарайга кармайт, аны ким багат деген сөз. Бирок пулга айлантып, акча чогултса болот, ага барбай, ушул эле элдин кембагалдарына бериш керек деп берип койчу экен. Көрбөйсүзбү, кандай пейили. Бул жерде дагы бул кишинин айкөлдүгү жатат экен да. Дүйнөгө умтулбаган. Дүйнөнүн артынан түшпөгөндүгү. Себеби бул киши жакшы билген да, бул касиет кетип калмак. Эгерде дүйнөкөр болсо, эгерде пендечиликке түшүп кетсең, анда кол үзмөк да бул касиетти. Бул касиеттин өзгөчөлүгү ушундай. Агай, муну акыркы кезде көп бир манасчылардын китептери жарык көрдү да. Ооба. Алсак, мына Мамбет Чокморовдун баягы Манас Семетей Сейтек үчүлтүгү жарык көрдү. Ошондой эле Кочукеевдики жарык көрдү. Анан кийин бул жакында эле Багыш Сазан уулунуку жарык көрдү. Шапак Рысмендиевдики жарык көрдү. Анан ушул баягы булар эми 19-кылымдын экинчи жарымында, 20-кылымдын биринчи жарымында жашаган манасчылар да. Анан бул манасчылардын баягы бактысы ошол жазма келип калып, манаска кызыгуу, кагаз бетине түшүрүү иши колго алынып калып, анан жазылып калган да. Ошондой эле кыргыздар жашаган Кытай жергесинде дагы китептер чыгып атат да. Эшмат манасчыныкы, Темир манасчыныкы, Жусма Майдалбаганда. Анан бизде ушул Келдибек манасчынын жана сиз айткан Радлов жазып алган ошо көз камандар окуясы ушу Келдибектики болуш керек деген эле баягы бул божомол катары айтылып атат да. Бирок дагы да болсо биздин илимпоздор, баягы кызыккан, илим изилдеген адамдар ошо Радловдун баягы өзүнүн колу менен жазган жазмаларын же башкаларга жаздырган нерселеринде балким ошо манасчынын аты жөнүн деле жазылып калышы мүмкүн, табылып калышы мүмкүн экен дагы, Толук мүмкүн. Муну иликтеген киши жок.
Бул ишти мамлекеттик деңгээлде гана чечсе болот, себеби каржы маселеси оңой эмес, көп убакытты талап кылат. Мүмкүн 1 ай, 2 ай издеш керек, архивтерге барыш керек, китепканаларга барыш керек. Мына Россиянын Санкт-Петербургда, Москвадагы, мүмкүн мына Турцияда чогултуш керек да. Бирок бул мамлекеттик деңгээлде чоң саясат болмойун ишке ашпаган иш да бул. Ишке ашпайт да бул. Көпчүлүк учурда бул жана 16-жылда үркүндө кыргыз эли үркүп ошол Кытай жерин көздөй баягы эмне үчүн Кытайга дегенде ал жакта дагы ошо кыргыздар жашаган үчүн тууганга качат экен да. Анан барганда ошол көптөгөн манасчыларыбыз деле барган экен. Чойке, Саякбай, Сагынбай, дагы бир топ манасчылар, бизге аты белгисиз болгон манасчылар деле үркүп барган экен. Анан айрымдарынан ошол жактан жазып алгандыгы тууралуу маалыматтар бар. Айрымдары бул жактан китептерди ошол өздөрүнүн жазган китептерин кошо ала барып, анан баягы кара жанын багыш үчүн, айла жок курсак тойгузуш үчүн, эптеп өлбөстүн күнүн көрүш үчүн анан ошол талканга алмашып, бир нерселерге оокатка алмашып алган учурлар айтылат да. Бирок Кытай жергесинде дагы баягы маданий революция болгондо ошолордун көбү жок болуп кетти деп атат. Бирок акыркы кезде кайра четинен чыга баштады да. Баягы катып жүргөн айрымдар баягы көмөк алып же эч кимге көрсөтпөй баягы сактап сары сактаган нерселер чыгып аткандыгы дагы айтылып келүүдө. Балким ошолордун арасында Келдибектен дагы жазылып алынган бир нерселер табылып калышы мүмкүнбү деген бир үмүт бар да. Туура. Себеби бул маселе изилденген жок да азыркы чейин. Атүгүл силердин берүүңөрдүн бирөөндө манасчылар жөнүндө сөз кылдыңар. Тыныбек Жапыйылуу, бирок Келдибек жөнүндө сөз болгон жок. Эми сиз менен жасап атабыз да Келдибек тууралуу. Келдибек менен сөз болгон жок. Эми ал алп манасчы, тулпар манасчы да. Мына маалыматта Келдибек манасчынын касиети, өнөрү жөнүндө бир топ жазылган. Мен аларды майдалабай эле коеюн. Алар өзү майда эмес. Муктар Ауезовдун жазганы майда болобу? Болот Юнусалиевдин жазганы майда эмес. Бирок замандаш Арстанбектин чоңду менен айтышканда, ошону мен азыр айтып берейин. Айтып берсеңиз. Айтып берейин. Чоңду менен Арстанбек айтышат. Чоңду дагы убагында чоң манасчы болгон, өзү акын болгон. Абдан да а киши жөнүндө өзүнчө сөз кылыш керек да. Эми четинде да айтып кереги жок. Сөз кылсак, эми Арстанбек минтип айтып атпайбы чоңдуга? Манастын жери талас деп баян кылдың баятан. Ал айтканың растыр, алдастабай тура тур, аламан ырчы сизде бар, алп манасчы бизде бар деп атат. Уктуң белең өнөгүм Келдибек манас айтканда. Ошол жерден баштайбыз. Уктуң белең өнөгүм Келдибек манас айтканда, шамал уруп, бук болуп, боз үйлөргө жүк болуп деп атат да. Чагылган учуп чартылдап, кереге уук карчылдап, үзүктөрү желпилдеп, түндүк жабуу салпылдап, эшиктери шалкылдап, ат дүбүртү угулуп, айыл калбай чогулуп, журт атасы манастын, Алмамбет сыргак чубактын арбагы көзгө көрүнүп. 40 чоро кырдан суурулуп, кемпирлер турчу балпылдап, келиндер коркчу калчылдап, желеде кулун чыңырбай, кымызга көңүл бурулбай, азынабай айгырым, аздектеп турчу баардыгы төөлөр чөгүп жодурап, карылары кобурап, койлор жуушап кепшебей, коңулда иттер эт жебей, бар дегер кудурет паана болуп өзүнө, кара тору түспөлү кыпкызыл болуп чыңалып, арча отундай чок болчу ашырып айтаар манасты, агуул куул кыргызда андай адам жок болчу дейт. Мына жана мал жөнүндө айттыңар, бу жерде да айтылып атат. Мал ушундай кабыл алчу экен да, агуул куул кыргызда андай адам жок болчу. Демек агуул куул 12-кылымдан бери. Билесиз, ошон үчүн 12-кылымдан бери
ошол 19-кылымга чейин айтып атпайбы? Агул кул кыргызда андай адам жок болчу да. Эмне деген ба? Өзү Арстанбек Буйлаш уулу дагы бул өтө таланттуу, анан билимдүү адам болгон экен да. Абдан. Анан бул өзү комузчу катары дагы 500дөн ашык күү чыгарган деп мен бир эмеден окудум эле. Анан бул Арстанбек жөнүндө да өзүнчө бир теле берүү кылышыбыз керек. Бул Келдибекке ушунчалык баа бергенине караганда бул Келдибекти аябай жакындан жакшы билсе керек. Аралашып жүрдү да, аралашып жүрдү да. Эми тиги да таанымал, тиги да белгилүү адам. Эми аягына чыгайын. Түндүк бою түйүлүп, кереге бою керилип, коргошундай былкылдап, 12 мүчө шалкылдап, бүт денеси балкылдап, 10 манжасы калтылдап, тар дүйнөнү унутуп, кең бейиште жүргөндөй сыйкырдуу дүйнө аралап керемет болуп кеткенин көргөн жайым бар эле, көрбөгөн адам зар эле, Келдибек Манасчынын нары эле деп атат да. Мына ушул жерде чечмелеп берсек, тар дүйнөнү унутуп кең бейиште жүргөндөй. Эмне деген сөз? Бул өзүңдү жоготмок түгүл, кең бейиште жүргөндөй сезилесиң да. Эмне деген сөз? Аны айтып атпайбы? Сыйкырдуу дүйнө аралап керемет болуп кеткени. Өзүм көргөм деп атат да, көргөн жайым бар эле дейт. Ошону айтып атпайбы? Манасчынын нары эле деп. Эми нар деген азыркы заманда көп жаштар билбей калды нар деген. Себеби көчкөндө тоодо, араба пайдасыз. Мүмкүнчүлүк эмес. Мүмкүн эмес. Өгүз күчтүү ат деп коелу. Бирок аларда көтөрө албаган төөнүн дагы түрү бар да. Нар, эми нардан ары эч ким күчтүү эч жаныбар жок да. Манасчынын нары эле деп атат да. 12 пил көтөргөн, жүктү көтөргөн нар деп дагы салыштырат да. Айтып атпайсың. Бул ар бир сап, ар бир сөзү терең ойлонуп отурсаң, Келдибектин ким экенин, кандай манасчы болуп, кандай өнөргө көтөрүлгөнүн мына өзүнүн замандашы талашсыз бизге ыр түрүндө калтырды. Мүмкүн дагы кененирээк болгондур, мүмкүн бөлөк жерде бөлөкчө айткандыр. А бизге жеткен ушул болуп атпайбы? Бул бир гана айтышындагы ошол манасы жөнүндө айтканы болуп атат да. Ошондой болуп атат. Бирок ушул айтканы терең ойго келтирип алып келип атпайбы? Терең ойго. Мына жазма маалыматтарда минтип айтылат. Сагынбай дагы көрүп бул кишиден, бул кишинин сынынан өткөн экен. Таалим алган да. Таалим алган экен. Ошондо Келдибек Манасчы айтыптыр. Обондуулук жетишпейт, көркөмдүүлүк жетишпейт деген экен да. Сагынбайга, Сагынбайга айткан экен. Ушуга аракет кылгын деп көрсөтүп, үйрөтүп. Себеби мына кийинки 10-15 жылда жакшы Манас айткандар чыгып жатат. Жаш балдар бар, алды 40-50ге барып калды. Ушуларга сабак болсо деген тилек да. Себеби мына бул кишинин өнөрүнө эмне артыкчылык, кайсы артыкчылык мүнөздүү? Обондуулук, кыраат, 60 кыраатка чейин айтчу экен да, окуяга жараша. Биздин мына жаш балдар, орто муундагы манасчылар 1-2 кыраат менен эле айтып атат да. Саякбай Каралаевди 27 кыраат менен айтчу дейт. 27 кыраат. А бул кишиники 60 кыраат экен да. 60 кыраат менен айтчу экен. Көрдүңүзбү? 3 эсе көп. Окуяга жараша, каармандарга мүнөзүнө ылайыктап туруп, төкмө обончулук болгондо бул кишиде. Мына обондуулук деп атат. Көркөмдүүлүк деп Сагынбай айтып кеткен. Көркөмдүүлүк анагы колу менен, өңү менен бул өзү айтканда малдаш урунуп отурганы ар бир угуучуга келип маңдайына кейде жөргөлөп келип калчу экен. Тиктеп айтчу экен. Ошондо корккону коркуп, өзүн жоготконун жоготуп, тиги дүйнөгө кирип кеткен, тиги дүйнөгө кирип кетип, мушундай көркөмдүүлүк менен айтчу экен. Анан мазмуну тереңдиги мен жана айттым, мен Манасты эмес урпактары менен
40 чорону өзүнчө ар бирин айткан. Бул эмне деген керемет. Андайдын мен элестете албайм. Мына анан таасирлүүлүк негизи Манастын уккан адам ошонун таасирине кызыгып, ал маалыматына да кызыгат, бирок эң керемет таасир алат да. Таасир алат. Жанагы байланба жин оорудагылар, бала көрбөгөндөр ошо таасирдин жыйынтыгы менен жанагындай болуп атат да. Ошол баягы сөздүн керемети, анан кырааттын кереметинен улам адам өзүнүн ички психологиясындагы бир химиялык өзгөрүштөр жүрүп, анан кийин жанагындай хромосомдордун баягы жылуулары, орун алмашуулары болуп туруп анан балалуу болуп атат да. Көрдүңүзбү? Мына былтыр окумуштуулар бир ачылышка келди. ДНКнын түзүлүшүн үндүн таасири менен өзгөртсө болот деп далилдеп беришти да. ДНКнын таасирин ошол үндүн күчү менен өзгөртсө болот экен деп аныктап беришти. Демек бул киши ошондой касиетке ээ болгон да. Эми чоң манасчы болуш үчүн бир нече касиетти жараткан бериш керек экен. Биринчи Санжыра тарыхты билбеген адам кантип айтылат Манасты? Санжыраны билбесе, тарыхты билбесе, жер сууларды билбесе айтуу кыйын да. То есть бу жерден географиялык билими да болуш керек, тарыхый билими да болуш керек. Анан Санжыра, оратордук баягы билими болуш керек экен да. Тили так болуш керек. Кээ бир манасчылар баягы эмеге кирип кеткенде сөздөрүн аягын мындай жутуп коюшуп атат да. Жутуп коюп атпайбы? Анан ден соолугу бар адам. Жумалап айтыш. Анан өпкөсү күчтүү болуш керек да, начар өпкө менен айта албайсың да. Өпкөсү. Анан обондулук. Анан кийин көркөмдүүлүк мисалы. Анан эң негизи ушундай касиетке ээ болгон адам таза, ыймандуу, аруу адам болбосо бул касиеттер кетет. Бөлөк таасирлер күчөйт. Пендечиликке кирип кетет, өзүмчүлүк пайда болот, көрө албастык пайда болот, ичи таарлык пайда болот. Мына ошондой терс сапаттардан таза жүргөн адам ушу касиеттерди кармап жүрө алат экен. Ошон үчүн биз билебиз, мына бир кылымда 100 жылда тарыхта калган манасчылар бир колдун манжасы менен эле саналат да. Себеби бул оңой иш эмес. Оңой иш эмес. Ал эми Арстенбек бабабыз айтып атат, агул кул кыргызда андай адам жок болчу деп. Демек 7 кылымдан бери андай жок деп атат да. Эми ал кишилер билген да. 7 кылым бул бир жагы, экинчи агул кул болгондо кыргыздын оң канатында да, сол канатында дагы мындай таланттуу манасчы жок деген айтып атат да. Долон бийдин санжырасы 12 кылымдан бери кыргыздын тарыхында 3 санжыра болгон. 3 жолу кыргыз чабылып, чачырап, санжыра унутулуп, кайта калыбына келбей калганда, кой эми мына ушундан баштап эми ушу санжыраны айталык. Нар жагын эми тактоо кыйын болуп калды. Чачылып калдык, чабылып калдык, кемип, жоготтук, өксүдүк деп биринчи санжыра 10 ууруу кыргыз, экинчи санжыра Бала Сагындын санжырасы, экинчи кылым, үчүнчү кылым. Анан үчүнчү санжыра агул кул долон бийден, бул 12 кылымдан бери санжыра. Мына ошолдон бери андай адам жок болчу деп айтып атат да. Эми болсо Арсланбек билет эле да ошонун баарын. Ал убакта китепте болгон арабча жазылган, бирок эл оозунан атадан балага айтылып келген да мындай маалыматтар. Айтылбай койбойт эле да. Бул жерден ушул Арсланбектин ошол өзүнүн эле учурундагы 19 эле кылымда кыргыздын оң сол канатында эмес, бул тетиги 12 кылымдан бери мындай манасчы жок деген эмени айтып атат да. Агул кул кыргызда мындай жок болгон деп атат. Болсо айтат эле да, дагы мындай болуп туруп. Буга чейин 17 кылымда да белгилүү манасчылар болгон. Алар жөнүндө маалымат таптакыр бизге жетпей калды да. Эми мен дагы бир маалыматты уктум ушу карыялардан. Чүй боорунда жайлоодон
мал жакага түшүп күз токчулукта манас угабыз деп 3 кысыр бие союлуп эл келип, анан эртең менен эл чогулуп дөңчө анан ой жерге бата кылып биелер союлуп эл казанга салып от жагып, анан Келдибек бабабыз баштаган экен да манасчы. Ошо менен бир аз тамагым саарымай жутайын деп токтосо, жылдыздар тарап калыптыр асманда. Элдин баары отурган жерден отурат, мал тейленбей калды. Ал убакта койлорду саачу эле, койлор салынбай калды. Чыгып от өчкөн боюнча эт жийки. Этке дагы отто койгонго үлгүрүшпөптүр да. Унутуп койгон да. Унутуп койгон. Мына Арыстанбек бабабыз айткандай, тар дүйнөнү унутуп, кем бейиште жүргөндөй болгон да, бар. Арбалып калган да. Өзүңүз элестетип көрүңүз. Мына Саякбай бабабыз айтканда, Чыңгыз Айтматовдун эскериси бар го, жаан төгүп жибергенде эл козголбой, жаан төккөнүнө карабай. Чуркап барып тиги навестин астында тура калып анан карасам эч ким ордунан козголбоптур деп. Мына бул чындык да. Эми биз албетте Саякбай бабабыз жөнүндө, Сагынбай бабабыз жөнүндө маалымат кеңири да. Кечээңкү жакында эле болгон кишилер. Ошон үчүн андан бир кылым мурда өткөн Келдибек манасчыбыз жөнүндө сөз көп болбой, билген адамдар азайып, ошон үчүн кандай бир көмүскөдө калгандай болот да. Чын-чынында келгенде мен ырымдап айтат элем, азыр жаш манасчылар Келдибек бабабыздын арбагына жылына бир жолу таазим кылмайынча бийик көтөрө албайт деп ойлойм да. Ошо кишинин үлгү кылып бизге мурас кылып калтырган обондуулугу, көркөмдүүлүгү, мазмундуулугу, таасирлүүлүгү, анан өзү береше, найкөл, март, жөнөкөй, мээримдүү, ушу сапаттарга умтулуш керек. Келдибек бабабыздын арбагын ыраазы кылмайынча чоң манасчы болбойт деп ойлойм. Өзү агай, ошо көптөн бери мен дагы ойлонуп жүрөм. Ошо биздеги бүгүнкү күндө баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейбиз, манасчыларыбыз бир топ эле жаш балдарыбыз өсүп келатат, манасчы болуп, улуу муундагы аксакалдарыбыз деле бар, тиги Сапарбек Касманбетов агай, Назаркул Сейдирахманов агай, Салимбай Турсунбеков агай деген, Кубанычбек Алмабеков деген көлдө чоң манасчыбыз бар. Бирок чынында ушул мен дагы ушу манасчыларды Манас жаңырыгы канал аркылуу көп берип атканыбыздын себеби эл кичине элге жетсин, ушул манасчылар бар экенин көрсүн деп. Албетте ар бир манасчынын өзүнүн деңгээли бар, ар бир манасчынын өзүнүн кырааты бар. Ошол бирок ошол жана сиз айткандай ушу Келдибектин кыраатындай ошол улуу муундагы агаларыбыз жазып кеткендей, Белек Солтоноев, Юнус Алиев, Зияш Бектенов агайлар жазгандыгы тууралуу сиз айтып атпайсызбы? Ошол деңгээлге чыгарыш үчүн бир өзүнчө сиз азыр туура бир жакшы идеяны айттыңыз. Ушул Келдибектин баягы эскерип, кандайдыр бир күнү ошол Келдибекти эскерүүдө бир күнбү, 3 күнбү бир манас айтып, анан кийин ошол манас айтуудан кийин Куран окутуп бир эскерүү кылып, анан ошол жерде бир бата алып, ошол Келдибектин рухуна бир кандайдыр бир таазим кылуу сыяктуу бир иш чара өткөзсөкпү деген ой бар да. Анан ушуну мен мына могуну ала келгеним дагы бул Айкөл Манас атабыздын эмеси жазалды эле, моундай скульптура. Бул жанагы Оскар сыйлыгы сыяктуу кылып туруп атайын жазатканбыз. Анан ушуну бир жылда ошо бир манасчыга, бир мыкты манасчыга берсек деген ой бар. Анан ушул Келдибек манасчы атындагы сыйлык дегендей бир баягы учреттетсекпи деген ой бар да, агай, ушу боюнча да пикириңизди айтсаңыз. Бул абдан жакшы ой, абдан жүйөлүү сунуш. Манасчыларга чоң түрткү, чоң дем берет эле деп мен ойлойм. Себеби бул кишиден
үлгү алуу, бул кишиге жакын болуп ошол окшош болууну көздөгөн манасчылар өнөрүн өркүндөтүп алат беле деген. Өркүндөтөт эле. Бул деле чоң каражатты талап кылбайт. Эгерде сиз ошондой демилгени көтөрүп чыксаңыз, биз Кыргыз дөөлөтүн сактап жайылтуу Теңир Ордо фондуна кошулат элек. Ага деле көп каражат кереги жок. Мындай айкелди жасап, анын жүгүн биз көтөрөт элек. Сиз чагылдырсаңыз, калганын эл журт бар дегендей, бул абдан керектүү, тарыхта кала турган иш эле. Анын үстүнө мындай да, биз көп эскеребиз Сагынбай бабабызды, Саякбай бабабызды. Бул деле туура го, татыктуу адамдар. Бирок мындай алп манасчы, тулпар манасчы деп кыргыз ушундай даанышман, ушундай керегем сага айтам, келиним сен ук деп мындай каймана айткан адам да элде кыргыз. Ошон үчүн өйдө ылдый койбой жөө манасчылар деп койгон экен да калгандарын. Тиги кишини тулпар манасчы деп койгон. Эч ким таарынбайт, эч кимдин намысына шек келбейт. Бирок тулпар манасчы деген бул эмне деген ба? Жөө манасчы. Ошо балыгоо замандаш болгондо балыгоо. А деле жөө манасчы. Калгандарынын баарысы жөө манасчы. Элдин таразасы эң калыс таразада. Эл таамай айтат. Тигини тулпар манасчы деп коет. Ошон үчүн тулпар манасчы Келдибектин белгиси деген ушундай айкелин кичекей чоң кылып жасап, жылына бир жолу Куран окутуу. Ал кимге керек? Ал манасчыларга керек. Манасчылар ошондон шкактанып, ошондон дем алып, өнөрүн өркүндөтүп алса, болор мүмкүн ошондо. Илгери мен комуз усталарын кароосун өткөрүп, комуз аспабынын сапаты абдан өйдө көтөрүлгөн. Комузчулардын кароонун сынагын 4 жылда өткөрдүм. Чоң түрткү болгон ошондо. Ошондой чоң түрткү болор. Себеби үлгү болуш керек да, бирдеке умтулуу болуш керек. Бирдеке максат коюш керек. Жыл сайын ушундай иш-чара өтсө, бул абдан пайдалуу болот эле. Анан негизи. Биз кыргыз эли мына 5 муун Совет доорунан, Союз таркагандан кийин бул кишинин арбагынын алдында карыспыз да. Биз баалабай келатабыз да, айтпай келатабыз да. Биз унут да калтырып койдук десек деле болот. Муну адистер гана билет. Калың эл кабарсыз да. Калың эл кабарсыз. Мүмкүн ошол иш-чарада кичине мындай илимий жагынан конференция болуп 1-2 саат. Мүмкүн ошол эң азыркы манасчылардан ушул обондуулук жагынан, көркөмдүүлүк жагынан, мазмундуулук жагынан эң алдыда болгон 1-2 манасчыны өздөрү мүмкүн аныктайбы. Ошолорду ушул күнү арбагына Куран окутуп, силер жакын аракет кылып атасыңар, мындан ары өнөрүңөр өркүндөп өссүн деп ошолорго ушундай белги берип, бир күбөлүк берип керек болсо, мүмкүн келечекте коом колдосо анча-мынча каражат демөөрчүлүк кылып, байге катары мүмкүн 50.000 сом болобу, 100.000 сом болобу, азык эли деле кошулат деп ойлойм. Жалпы кыргыз эли де четте калбайт эле да. Ооба. Четте калбайт. Ушуну бир жакшы ишке ашырып койсоңуз, биз да кошулат элек, биз да көмөк көрсөтөт элек. Жакшы болот агай, бул ушул баягы демилгени чыны менен биздин манасчыларды баягы чыгармачылыгын өнүктүрүү, ошону көтөрүүгө бир иш-чара болот эле деп ойлойм да. Анан бир жагынан, экинчи жагынан 2013 жылы 8 декабрда ЮНЕСКОнун 8 сессиясында 4 декабрда ошо Баку шаарында Манас үчүлтиги ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар тизмесине кирди да. 2009 жылы баягы Кытай мамлекетинин 3 гауһарынын бири катары ошол катталган экен. Анда ошондон кийин да бизде кичине анча-мынча баягы намыс ойгонуп уктап аткан интеллигенциябыз кичине ойгонуп Кытайга тартып ийдик дегендей дагы бир мындай сөздөр айтылган эле, макалалар жазылган эле. Бирок мынакей 13 жылы биз ошону каттаттык.
бирок тилекке каршы баягы мамлекеттик деңгээлде манасчылар дагы эле баягы колдоого алынбай келет да. Анан балким бул демилгебизди биздин Маданият министрлиги деле колдоп кетиши мүмкүн да. Ушундай ой бар, ошо балким жаңы ажообуз дагы колдоп ушул. Себеби биз улуттук идеологиябыздын негизин манастан албасак башка эмнеден алабыз. Анан ушул жагынан дагы сизди мурдагы баягы Кыргыз Республикасынын идеологиясынын башында турган адам катары ошо сунушуңуз, сиздин кеңешиңиз бизге керек да. Анан агай андан тышкары дагы мына бүгүн Арстанбектин ырын китебин алып келип Арстанбектин ырынан бизге окуп бердиңиз. Арстанбек жөнүндө дагы бир сиздин изилдөөлөрүңүз бар, өзүнчө бир атайын тиле берүү кылсак, ушуга да бир айтып берсеңиз, же болбосо муногу таластан чыккан чоң манасчылар, ошол эле Чоңду манасчы, Түлөберди манасчы, Назар манасчы, Боронбай манасчы, Чокмор манасчы, Курманаалы манасчы деген булар негизинен 19-чу кылымда, 18-19 кылымдын рубеждеринде жашап өткөн манасчылар. Анан ушулар тууралуу дагы бизде баягы элде маалымат өтө эле аз да. Анан мен ушу теле көрүүчүлөргө дагы кайрылар элем. Балким ушул аталган же дагы биз билбеген дагы манасчылардын урпактары болсо, ошолор тууралуу маалыматтар болсо, ушу биздин студияга кайрылышса, ошол манасчыларды дагы алып чыгып элге таанытсак жакшы болор эле деп ойлойм да. Туура айтып атасыз. Могу демилге жөнүндө мындай маселе да, мына манасчылар бар. Кандай бир шарттарга байланыштуу айтуу аракетинде жүрүшөт. Бирок булар өзү менен эле калды да азыр. Ооба. Илгери манас өнөрү өркүндөп өссүнө эл өзү дем берген да, эл. Ал убакта сын алгы жок, үн алгы жок. Эл өзү угуп, өзү баалап, өзү көтөрүп, өзү даңазалап алган. Ошо менен өнөр өскөн да. Азыр көрүп атабыз, мына топ ойногон, баскетбол, волейбол, футбол, булар такай машыгып атат да. Күрөш боюнча, оюндар, спорт оюндар боюнча такай машыгуу болот да. Буларда жок андай таасир, алчу нерсе жок болуп атпайбы? Булар өзү менен. Ошон үчүн сиздин сунушуңуз бул кыргыздын рухий дүйнөсүнүн бир чоң бутагын мындай бир түткү берип, дем берип, ошону бир алдыга жылдуу аракетинин натыйжалуулугун биз көрүп калат элек да, же кийинки муундар көрүп калат эле, бирок муну башташ керек да. Анан ушунун негизги эмесин ушул Келдибек манасчынын баягы эскерүү катары, ошол Келдибектен таалим алуу катары бир кылсак кандай ошондой кылыш керек да. Бу жерде өзөк тулпар манасчы, жанагы белги дагы бир манасчыга болобу татыктуусун өздөрү тандасын. Баланча жылы тулпар манасчы Келдибектин белгиси деп үй бүлөсүндө да калат, тарыхта да калат, элге журтка жайылат, туурабы? Эми ошондо умтулуу болот, аракет болот, өсүү болот. Мен билем, мектеп бар манасчылардын, Баткен Шерниязов жетектеп, демөөрчүлүк кылып жүрөт. Бирок ал жетишсиз деп ойлойм да. Анан негизи манас өнөрү коомго чоң таасир бериш үчүн мына Келдибек, Балык Ооз, Тыныбек, Саякбай ушундай деңгээлде манас айтканда ошондо таасири талашсыз болот. Андай деңгээлге жетпесе жаман эмес, жакшы, үзүндүсүн көрдүк. Бул булак соолуп аптыр, бар экен дегендин деңгээлинде болуп атпайбы? Рухий дүйнө болуп, рухий күчкө айлана элек да. Мына элде азыр дүйнөдө ушундай абал, элибиз дүйнө жүзүн кыдырып, соода сатык менен жүрөт. Ар кандай маданияттын таасири, ар кандай диндердин таасири, коомду, элди бөлүп жарганын күбө болуп отурабыз. Эмне үчүн өзүбүздүн рухий дүйнөбүздүн алп адамдарын, алп өнөрүн, сыйкырдуу касиетин биз өзүбүз колдоп коштобойбуз? Эмне үчүн? Биз кимден күтүп отурабыз? Мисалы, бөлөк элдерге мунун кереги жок. Алар муну билбейт, алар муну мүмкүн түшүнбейт дагы. Мүмкүн баалайт. Мисалы, Самат Көчөрбаев Тайванга барып айтпадыбы? Ошондо 10 күнгө кеткен да. 10 күндөн кийин жок.
Анан мен бир жумадан кийин айттым, ай балдар тактагылачы, мүмкүн адашып бөлөк жака учуп кеттиби десем, балдар тактаптыр, жок аны калтырып айттыр дейт. Дагы уккулары келип, Эми суроо. Айткан сөзүн бирин түшүнбөсө. Бирин түшүнбөйт. 10 күн укту. Анан айтыптыр. Эми дагы бир 10 күн калды. Бизге ушу күндө айтып турчу ушуну. Тамак ашыңды баарын көтөрөлүк деп, азыр жүрөт го Самат Көчөрбаев. Дастан агай бир нерсе да, муногу Нинке Вандерхейде деген Нидерландиялык окумуштуу бар. Ал өзү студент кезинде ошо Кыргызстанга келип, аны Ысык көлдүн жээгинде эс алып жүрүп, анан Каба Атабековдун Манас айтканын уккан экен да. Угуп, анан ошол бир душевный бир состоянияга түштүм дейт да. Анан жыл сайын келип, ошо Кабаны изучать этип, калган манасчыларды анан докторлугун жактаптыр, ошо китеп чыгарды да, өткөндө келип кеткен. Анан айтат да, бул Манас өзүнчө бир керемет дүйнө дейт. Мен дейт келгенде кыргызча бир сөз түшүнбөй туруп дейт. Бир сөз түшүнбөй туруп Манас айтып атканда, ошол манасчынын дүйнөсүнө кирип кеттим дейт. Өзүм билбей калдым кандай киргенимди. Мне это было комфортно дейт да. Анан ошондон анан бул кайра Кыргызстанга болгон баягы махабаты ачылып, ошол кыздын Нидерландиялык. Анан келип ошо кыргыздардын жашоосун изилдеп, кыргыз Манасты изилдеп, анан бүгүнкү күндө ошо доктор болуп отурган айым да. Анан бул чынын менен эле бул темага дагы өзүнчө бир сүйлөшүшүбүз керек, манасчыларды дагы алып келип, ошол манасчы жанагы Манасты кандай болуп айтат, кандай кылып айтып атканда эме болот. Бизде баягы пенделик сезим менен айтабыз да, бул жаттап алган депчи. Анан мен өзүм да жаттап көрдүм да агай. Жаттап көрдүм. Анан канчалык жаттай алат экенмин депчи. Канча убакыттыкы текстти жаттай алам деп. Анан жаттайт экен адам. Баягы Куранды деле жатка жаттап атпайбызбы? Анан жаттаган менен муну дайыма кайталап турбасаң, эртең эле кайра бир жерден бир сабын жоготуп алсаң эле бүттү, токтоп калат экенсиң да. Анан жана манасчылар 3 сааттап, 5 сааттап, бир күндөп, суткалап, айлап айткан чыны менен бул өзүнчө бир феномен. Анан бул жөнүндө дагы өзүнчө бир теле берүү кылабыз. Агай, сиз жанагы айтылган манасчылар, анан Арыстанбек, ушулар боюнча дагы бир өзүңүз бир атайын бир берүүлөрдү жасасак, ошого катышып берсеңиз. Эме темеке, бул сунушуңуз абдан жүйөлүү сунуш. Эмне үчүн? 25 жыл болду Союз тарады. Биз алдыга жол таптыкпы же таба элекпизби? Менин оюмча, биз алдыга жол таба элекпиз дагы. Буга далил миллионго жакын мекендештерибиз сыртта жүрөт. Өз мекенинде жумуш менен камсыз боло албайт. Калганын айтпай эле коеюн. Рухий багытта, мына жаштардын азыр бөлөк багытта аң сезими калыптанганын чечмелеп эле коеюн. Биз ата бабадан калган кыргыздын улуу дүйнөсүн, улуу дөөлөтүн ошондон азыктанбайынча биз алдыга жол таппайбыз. Мына сиз айткан темалар, мына Арыстанбек бабабыз, бул алп адам. Бул адам 1000 жылда бир келет. Жеңи жок. Эгерде даанышмандарга келсек, мына акелери, Садыр аке, Мойт аке, Сарт аке, Кыдыр аке, Карга аке, Тилекмат аке. Эмне үчүн биз булардын мурасына, керезине кайрылбайбыз? Булар керемет. Эки кылымда ысмы өчпөгөн адамдарда. Эмне биз карызбыз. Биз асмандан түшө калган жокпуз. Биз ушундай болуп адамдай калыптансак, анда ошо бабалардын таасири, ошол улуулардын мурасы. Анан биз көңүл бурбай калбадыкпы? Ошон үчүн чыкпай келди да. Мисалы Арыстанбек жеңи жок мисалы. Ошон үчүн болбой келди. Акелер жөнүндө мына бир эле сап тезектөр айткан экен Садыр акеге. Арада казак-кыргыз ортосунда шайланбаган калыс кансын деген экен. Эмне деген сөз? Алдыңдан казак-кыргыз кыя өтпөйт. Басып өтпөйт сыйлаган үчүн. Адилет ак жаралган даанышмансың деген. Мына 150 жылда ким бар дагы алдынан казак-кыргыз кыя өтпөгөн? Кимди биз айта алабыз? Мен совет министр болгондор бар,
партиялык кызматкерлер бар. Атүгүл президенттер эми экөө качып кетти. Биринчи секретарь болуп иштегендер бар, 20 жылдап деңиз. Депутат болгондор бар. Кимиси жөнүндө алдыңдан казак, кыргыз кыя өтпөс. Адилет ак жаралган даанышмансың деп кимди айта алабыз? Эмне үчүн Садыр экенин өмүр баянына, ошо кишинин улуу мурасына биз кайрылбайбыз? Эмне үчүн? Ушунча эле биз өнүгүп өсүп кеттикпи? Биз карызбыз. Ошо карыздан кутулмайынча биз алдыга жол таппайбыз. Агай, бүгүн аябай жакшы маек болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, чың ден соолук каалайбыз. Анан жогоруда айтылган темалар боюнча дагы келечекте Кудай буйруса биздин теле көрүүчүлөргө ушул манасчыларды сиз деги эле кыргыз маданиятын, кыргыз тарыхын, тарыхтагы көптөгөн актактарды баягы изилдеп ошону элибизге айтып келесиз көп жылдардан бери. Анан ушул ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз коомдук ишмер, тарых изилдөөчү Дастан Исламович Сарыгулов агай болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.